Достор, көптөн күткөн Силас боюнча видеодагы келип жетти. Нарына жаңы келген болчумун. Анан өзүңүздөр билгендей Иса байкени мурдакы видеолордо билесиздер. Мен баягы Швейц уйлар деп тарткан болчумун. Эгерде ошо видеону көрсөңүздөр, Иса байкени тааныдыңыздар. Иса байкенин жери жүгөрү, анан азыр Силастын даярдалышы. Азыр Силаска жүгөрүнү чаап жатышат, техникалар иштеп атат. Иса байкеме учурашалы. Салам алейкум, Иса байке, кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Силас деген эмне? Жүгөрүдөн жасалганын, анан качан чабылат, эмне болот, азыр суроонун баарын беребиз. Аягына чейин көрүңүздөр, видеону түрдүрбөй. Аябай кызыктуу видео болот деген ишеничтемин. Жүгөрү качан айдалып, анан кайсы убакта чабылат Силаска? Мен кармап турам ушундай элечи. Жүгөрүнү балам вот 15 апрелде тиктик. 15 апрелде тигип, мына бүгүн Кудайга шүкүр осуган жетип, августтун 3-ü ма бүгүн. Сол 3-ünde чабып атабыз. Мынеке жакшы, жаман жакшы өсүп калды. Мынеке жүгөрү деген осундай. Негизи тоyut жакшы, малга да сонун абден. Арзан и практичный. 1 гектардан мисал үчүнчү. Мына мисал үчүн быйыл Кудайга шүкүр среднем где-то 50-55 тоннадан короче болуп атат да. Мынеке осундай болуш керек жүгөрү негизи. Мындай 65-70% да. Сонда сонун болот малгашы. 65-75% бул нымдуулук, Да, ным болуш керек. Да, влажность 65-70% должно быть. Силаска чабарда. Силаска чабарда. Аны кандай кылып билесиздер, кантип? Мынеке карап туруп көрүнүп атат. Бүгүн 100 күндө негизичи 160 күндө бишет экен. Вот сону кармап туруп, мынеке как раз сүттүү болуп атпайма чыгып. Вот такой сонунда. Өзүңүздөр эле тажрыйбадан билип калгансыздар, кантип билиш керек? Энди көрүп да, элине укканбыз, көргөнбүз фермерлерден. Негизи самый сонунда менин оюмчачы биз былтырдан мурдагы жылда койганбыз. Ну быйылгысы вообще нормально, просто вовремя буну не кылсам кезинде мына. Бүгүн вообще нормально да чабып не кылып атабыз, мына көрүп атасың, техника уруп атат. 3 метрге чейин 3 метр болмаса да 2,5 метр 3 метрге дейин, ну гектары смело короче берет да 50 тоннадан, 50 тоннадан айланат да Кудай буйрса. 50 тонна это нормальный. 20 килоны жегизсең де бир талай заманга жетет. Негизи. Ошондо 1 гектардан 50 тонна Силас аласың да смело. 50 тонна Силас. Эси жакшы карасаң, энди боюна жараша, энди эмбегиңге эмбек кылыш керек да. Мындай эле тигип 1-2 жолу сугарсаң 10 тонна да ала албайсың, это бекар. Иштегенден кийин кылыш керек, иштеп, чтобы болсун да тоннажы. Арзан тоyut негизичи малга сонун да, самый главный что арзан тоyut. Бул арзан тоyut, бирок бул сүт багытына эң күчтүү самый да сонун тоyut катары эсептелинет. Да. Бая көпчүлүк бизде жаңыдан негизи чүйдө Силас маданияты өнүккөн, башка облустарга караганда. Анан биз ушул жерди көрүп региондорго мисалы видео аркылуу дагы Силас боюнча такыр видео чыга элек болчу. Буюрса азыр процессти толугу менен көрсөтүп, кантип жасалат, анан көрүңүз, очень это хорошая. Бул сорт жүгөрүнүкү. Сорт болса, бул Турциядан келген это гибрид болса керек. Болсан да это. Турциядан келген. Турциядан келген гибриди, по-моему, специально силосный вариант да бул. Атайын Силас берет 70-75ке дейин, а так биз мына 50 тоннадан алып атабыз, нормально. Силасты техникалар алып келип төгүп атат. ГАЗ 52 экен негизи, көбүнчөсү. ГАЗ 53, 53-төр бө? Экөө ГАЗ 53, 5-өө ЗИЛ. Ошо ЗИЛдер менен алып келип ушундай төгөткөн. Магомед болсо, салам алейкум. Иса байкенин уулу, өзү дагы фермер. Силас мына ушундай жерге
жасалып азыр трактор тебелип атат. Негизи погрузчик тебелеш керек экен деп жаңы эле сүйлөштүк. Бирок Негизи погрузчик тебелесе жакшы да, канча оор техника болсо ошончо жакшы басылат. Азыр бул өзүмүздүн брачкамыз, ошол тебелегенден кийин дагы погрузчик келет, жакшылап тебелеп, эртең жабабыз буюрса бүгүн бүтсөк. Самый главный могу жөн эле жерде, жөнөкөй эле жерде жасасаңыз да болот, яма кылып турупчу. Могу буруштарын жабыш керек, клёнка кылып герметично. Астын нормально эле кичине эле саман чачсаңыз астына болот. Чтоб эме тарткандай мындай лишний эме болбосун жерденчи, малга зыян болуп. астына клёнка төшөлөт экен ошондо. Астына клёнка төшөлбөйт, клёнка только могу буруштарына төшөлөт. Анан могу клёнканы кичине бурап туруп үстүнө, анан үстүнөн клёнка менен жабабыз герметично. Самый главный воздух кирбесин ичинечи. Буну бүгүн бүтсөңүз, тебелеп туруп, эртең түштөн кийин кечке мал жабыш керек. Эмнеге десеңиз, бул дагы кичине отурат, температурасын создает. Анан отургандан кийин бир дагы тебелеп, 1-2 саат ошондо жабыш керек да, ошондо эле негизи туура болот да, ошондой кылсак. Биз поледан жаңы эле келдик, анан чабылган процесс ошо силасын азыр именно процессти көрсөтүп атабыз да. Бизчи чабылгандан кийин дароо алып келип төгүлөт. Синаш менен айырмасы бул дароо жабылат. Синаштык болсо, синаштагы жааптырыштар ал болсо жарым күн кургатылып, айырмасы ошондон да. Ошондо эле буну сразу эле полядан чабабыз. Синас болсо, мисалы аны кечинде чабыш керек. Түштөн кийин чапсаңыз, эртең менен алда бир 70% уже влажность болгондон кийин, эми погодага жараша, анан массага жараша, ошого жараша карап туруп, уже влажностин карап туруп, ошондон кийин аны гравитетип ямага салыш керек. А бул болсо сразу эле прямой кете берет да. Яма деген негизи баягы чуңкурча бетону жок, баягы домашний условия. Колдо бар окат менен ошол болгондон кылып атабыз. Эми условия пока жаса элек, чтоб бетон кылып. Эми бетон кылса, конечно, намного лучше. Биринчиден чирибейт, там воздух кирбеген жердери, экинчиден таза болот, алганда удобныраак да болот. Ичинен кирип туруп алган таза, жамыр жауганда проблема жок. Эми сливти кылсаңыз болот, ошондо эле. Ошол моменттери жакшы да. Түз эле жер болгон, анан түз эле жер. Топурактарды эки жагынан ичине яма кылганбыз да, 1 метр ылдый кылганбыз ошондо эле. Ылдый түшүрүп, ылдый түшүргөнбүз, ошондой кылганбыз да. Мына ушундай кылып жасап койсо болот экен. Муну синашка деле, силаска деле кете берет, экөөнү тең жарай берет, экөөнү тең жарай берет. Канча машина келип түштү азыр? 43 машина келип түштү, уже ошол примерно тартканбыз, 5 тоннадан болуп атат бир зил. Анан газондар чоң нашивка менен ошолда 5200, 5300 чыгып атат. Ошондо уже 215 тонна бар ямадачы буюрса. Ушул жерде 215 тонна. 215 тонна данный момент бар. Буну где-то 250-300 тоннага чейин батат да бул ямагачы. Ошол расчетон. Ачылышы буюрса азыр мына 3-ү сентябрдын 15-теринде, негизи 30 күндөн кийин даяр бул, бир 15-терине ачабыз буюрса. Бир айдан кийин ачып. Бир айдан кийин ачса болот да. Бере баштайт экенсиз. Бере баштайбыз. Биз азыр Бекжан байкенин фермасындабыз. Силас жабылып бүтүптүр, кече күнү жаап бүттүм деди Бекжан байке өзү. Жанында болсо азыр Нурмат, анан Бекжан байке турат. Салам алейкум, Нурмат. Өзүңдү тааныштыра кет. Алматыдан жаңы эле келдим, мен болсо Нарындан келдим. Казакстанда промышленная микробиология компаниясында сатуу менеджер болуп иштейт экен. Анан өзүнүн продукциялары жөнүндө тааныштырып өтөт. Закваска боюнча кенен жакшы түшүндүрүп берели деп турабыз. Эмнеге колдонулат, эмнеге керек, синашка, силаска колдонуу максатынчы, анан ошолор тууралуу азыр Нурмат жана Бекжан байке айтып бермекчи. Бекжан байке менен да учурашып коеюн. Салам алейкум, Бекжан байке. Кандайсыз, жакшысызбы? Нурмат, продукцияларың боюнча айтып кетсең, эмнелерди чыгарасыздар? Казакстандын кайсыл жерлерине, кайсы чоң чарбаларына кетет сиздер чыгарган продукциялар? Ассаламу алейкумдер. Эң биринчиден осы биздин өнеркәсиптик микробиология, институт вирусологии
биологиянын карамагында осы өнеркәсиптик микробиология ауыл шаруашылыгы және де ауыл шаруашылыгы өсімдіктеріне арналған биопрепараттар өндіреміз. Яғни оны нақты айта кететін болсақ, осы келіп отқан себебіміз, мына Бекжан байкеміз осы бізден Казбиосил дейтін, бізде силос әзірлеуге закваскамыз әзірлейміз Қазақстанда, өзіміз өндіреміз. Казбиосил деп аталады. Казбиосил деп аталады. Ол осы силосты мал азығы дейміз ғой, соны силос синаж әзірлегенге как традиционно баяғыда тұзбен басатын. Ол не үшін қолданған мысалға? Оны шірмеш үшін сондай бір өзінің қасиеттерін, құнарлығын сақтап қалғанға. Осыны қазір биологиялық түрде Казбиосил закваскасы, ол баяғы Совет өкіметінен келатқан біздің өнеркәсіптік микробиология, сол Казбиосилмен қолданып өнімі шығарылып келатыр. Ол баяғы Союз кезінен. Сол Алматыда өндіреміз. Осы енді ошақта биылға бірінші рет міне Қырғызстанға алып келіп Казбиосилді бастып қолданып жатыр. Бекжан байкеміз өзі ойын айта кетсін, қалай енді малдың басында жүр, силостың қандай көмегі бар малға, сол туралы қысқаша айта кетсе, тағы таныстырармын. Біздің өзіміздің өндіретін биологиялық препараттарымыз бар, мал шаруашылығы және өсімдікке. Силос басқан кезде оның технологиясын әбден сақтау керек та, что ол жақсы сақталу үшін. Оны кейбіреу закваскасыз да басып атады. Ол үшін хорошая трамбовка болу керек, мелкий нарезка болу керек. Олар дұрыс сақталмаған жағдайда закваска едәуір оны көбірек мөлшерде сақтап, жақсы қалпында сақтауға не қылады. Ол закваска біріншіден екі биологиялық препарат бар бұның ішінде. Закваскада Казбиосил. Осындай 5 литрлікте болып тұр, ә? Осындай 5 литр. Бұл қаншаға жетеді? Бұл 5 литр 100 тоннаға. 100 тонна. 100 тоннаға. 1 литрі 20 тоннаға. Қанша тонна бастыңыз, Бекжан байке? Биыл біз 500 тонна бастық. Ушундан 5-ө? Ушул 5 литрлік канистрадан 5-ө кетет экен, ә? 5 канистр колдондук. Эми саламатсыздар, дагы бир жолу учурашып кетели. Видео тарткан болчубуз. Бул видео эртерээк чыгып калат. Бекжан байкеме видео буюрса чыгат деп мен монтаж кылып, монтировать этип чыгарганга аракет кылам. Жакшы видео болгон болчу. 3 күндөн бери өзүбүздүн жүгөрүстү чаап бүттүк. 10,5 гектардан 500 тоннадай силос алдык. Буюрса быйылкы жылы жакшы, түшүм да жакшы. Ошо анан быйыл мурда биз башка российский компаниянын закваскасы менен колдонуп келгенбиз. Быйыл Нурмат деген биздин бауырыбыз Казакстандан чыгып таанышып, ушул закваска менен колдонуп көрдүк. Эми негизи эмне үчүн колдонот? Туура айтат. Кээде баягы өзүнүн технологиясын туура кылбай, бизде көбүнчөсү эми быйыл жакшы, Кудайга шүгүр, техниканын баары келди, жаңы техникалар келип атат, заманбап техникалар, баягы фракциясы аябай майда болуп, 1 сантиметр өзүнүн нормасындай кылып чаап берип атышат. Чоң рахмат байкелерге, геотехниканы алып келгендерге. Алардын ишине ийгилик, ошондо көп Кыргызстанга техникалар келе берсин. Ошон үчүн биз колдонуп баратабыз. Эмне үчүн? Мен өзүм мындай технолог эмесмин, чын эле. Мен баягы самоучка фермермен, үйрөнүп келатабыз. Эми бирок результат бар. Заквасканы эмне колдонобуз? Ошо процесс ферментации батыраак болуш үчүн биринчиден. Туура ферментация болуш керек. Заквасканын негизги максаты бул баягы плесень деп коет орусча. Ошо процесс плесневенияны токтотуп бериш керек. Биз силосный яма траншеяны ачкандан кийин бат-баттан баары бир жей албайбыз, малга бере албайбыз. Ошондуктан көп сакталыш үчүн биз өз негизи быйыл 500 тонна бастык. Эми көрөбүз. Буюрса июнь быйыл 20-майга чейин жетти силосубуз. Эмки жыл июньдун аягына чейин жетет деп расчетторубуз бар. Ошо июнь айында ысык кезде
ушул закваскалар жардамы менен ошо ысыкка чыдамдуу болуп, силосубуз бузулбай турганга ошон үчүн колдонуп атабыз. Эң биринчи максатыбыз ошо. Туура тиешелүү бактерияларды дагы өнүктүрүп. Эми мен айтып атпаймынбы, мен баягы профессиональный технолог эмесмин да. Лабораториябыз Кыргызстанда тилекке каршы жок. Барып ошол силосубузда кандай протеини бар, кандай энергиясы бар, клетчаткасы, кислотность, анын баарын текшергенге тилекке каршы бизде лаборатория жок. Эми мындай эле даамдап Жакын арада бир алдыңкы бир 5 жылда буюрса болуп калар э. эми болот. Кызыгып, Себептен райондордочу буюрса. жок, Кыргызстанда эми негизи бир эле жерде, шаарда, балким бул баягы Госветинспекциябы же башка мамлекеттик органдын алдында лабораториялар бар, мамлекеттик. Ошол жерде ошондой атайын биздин тойтубузга, ошо тойтубузду текшерип бериш үчүн лаборатория ачылат деп биз ишенебиз. Себептен баягы спрос Ожидает предложение. азыркы учурда спрос чоң, талап чоң болуп атат. Ошондуктан барып Кудай буйрса биз деле жетебиз ошого. Коллегалар, гибрид негизи атайын көп жылдардан бери жүгөрүнү кандайча айтсак кайыштырып, аралаштырып отуруп чыгарылган уйларда да тукумдар бар го. Мисалы алатоону чыгарарда швейцтер менен Кыргызстандагы жергиликтүү уйларды кошуп, анан алатоо чыкканда биздин уйларча гибрид деле ошол сыяктуу да. Мындай да күчү жок илгерки жүгөрүлөрдү улам жакшыртып отуруп, анан ортодо ушундай силаска деп, атайын данга деп көп тажрыйбалардан улам гибрид деп чыгарылган. Бул чоң дандуу, анан түшүмдүү чоңураак болот да, ошондой түшүнсөк болот. Себеби дегенде комментарийлерде болушу мүмкүн гибрид деген эмне деп. Жүгөрүнү канчада бир сугарасыздар? Сезондо канча жолу сугарылат? Негизи 5 жолу сугарсаң сонун болот да, 75 тонна точно аласың. А биз ары барса 3 жолу сугарып аламыз. Неге десең, суу менен проблема болот. И поэтому суу жөнүндө 2-3 жолу сугарып аласың. И мындай урожай среднем 40-50 тонна болот. Нормально это. Тоже жоктан көрө жогары да. Финансы жагына келсек, жүгөрү мисалы башка маданияттарга караганда, ошол эле клевер, люцерна караганда божомол канча эсе түшүмдүүрөөк болот? Жүгөрүнүн эмнеси жакшы? Чөпкө караганда бул 5 эсе көп берет да. Больше и эффективнее, эффекти 100% эффективнее. Сауын малга да, откормочныйга да болот, мисалы үчүн кой байласам да болот. Мисалы үчүн жүгөрү по себестоимости очень выгодная да система это. Негизи мына карасаңыз өзүңүз 50 тонна алсаң, это же хорошо же, а бедени не кылсаң 10 тонна может аласың, и то это под вопросом. Жакшы берсе синашка 10 тонна береби? Синажга беде да берет. Эң жакшы түшүм ал, 10 Да, тонна. эң жакшы такой. А мисалы үчүн жүгөрүнүн жабы 50 тонна берсе, это же өзүн 5 эсе. 5 эсе наоборот, и малыңа көбүрөөк жетет. Экономически выгодно, да, просто жүгөрүшү. И сочные корма это, я думаю, что в нашей практике это очень хорошо. 50 тонна. Так что советую вам, результат выгодный, да? Ооба, мындайга башка региондор буюрса жүгөрү дагы айдап баштайт деген ойдомун. Мынчалык ушул азыр көрүп тургандай мынчалык өспөсө дагы тоют жагынан нормально техника, аксын төлөсөм, пожалуйста. Человек очень выгодно, по мне, да. орточо канчадан айланып калат тоют? Мисалы арендага алса, Мисалы мындайда арендага финансы жер жактарын алсаңыз айта 25 миңден полный расходуңуз могу ямага чейин жапканы менен где-то 85 миң сомго айланат да. Бул сепкени, анан удобрение баары могу 1 гектарга. 1 гектар чапканы алып келгени где-то 85 миң сомго айланат. Ошондо 45 тоннага чейин урожай алсаңыз себестоимость 2 сомго айланат. Бул арзан тоют болот. Бир уйга 20 кило берсеңиз
бир айда 1200 сом кетет да. Ошондо эле жакшы болот. эгерде 45-50 тонна берсе 45-50 тонна берсе, ошондо эле силерде себестоимость 2 сом. Бербей калсачы? Бербей калса 30-35, 2.50-3 сомго чейин айланат. Ошондо эле выгодно болуп атат да бул тоyut. Ашып барса 1800-2000 сомго чейин расходуңуз болуп атпайбы бир айыначы. 85 миңдин ичинде бүт Техника, жапканы, пленка, закваскасына Жумушуна чейин иштегени бүт жумушуна баары тең. иштегени менен буюрса мына жардам кылган балдар менен 85 миң сом айланат да. Негизи 25 башка- миң аренда алсаңыз, же өзүңүз жериңиз болсо 25 миңди минус кылсаңыз, ошондо эле 60 миң сомго тоyutunuz даяр болуп кетет да. анда 1 сом 50 тиын 1 сом 50 тиын болуп айланып кетет. аябай арзан болот экен. Аябай Финансы арзан. жагын азыр айта кеттик. Эң негизгиси уйларга канча башка жетет? Мисалы ушул сиздер даярдаган божомол. Уйларга Айта аласызбы? болсо биздин расчетубуз боюнча Мисалы кышкысынча 5 ай болот да. Сарайдан чыгарбай бакканга бир уйга орточо канча кетип калат? мен мына санадым, короче, получается, могу менин тоyutум бир 300 тоннага жакын койсом, мага 50 баш малымга 8 айга жетет буюрса да, расчет боюнча. 50 баш сүт багытында уйду багып кетсе болобу? Сүт бага турган уйду багып кетсе болот. 8 айга жетет. Сарайдан деле чыгарбай нары жака 4 ай калат экен ашып кетсе. Сарайдан малдар чыкпай эле. Ушун менен Ошол менен анан бир башка мен санадым где-то 85 миң расход санасам, ошондо эле бир 500 миң сом кетет экен бир ямагачы. 500 миң сом кетсе, ошондо эле бир башка 10 миң сомго 8 айга тоyut даярдап атасың да. Сонун ошол. аябай арзан. Плюс тиги талага, бадага кошуш керек, жайытка жайыш керек. Азыр малчыга эле берип атпайбыз, мына 600 сом жөн эле жаят, анан жайыт жок жүрө берет. Үйдөн бакканда арзан тоyut болсо, буну круглый год бакса да болот, бир жака чыгарбай эле. Уюнузда тым болот, ден соолугу да жакшы болот. Искусственный осеменение кылып ошол менен өнүгүп жакшы келсе. 500 тонна болсо 50 уюңузду 300 тонна болсо 50 уюмузга жетет. 8 айга жетет 8 айга. 500 тонна болсо 1 жылга. Бир жылга. Негизи Сарайдан тоyuttu такыр эле чыгарбай алат экенсиз да. негизи тоyuttu 1 жылга эмес, 14 айга даярдаш керек да. Эмнеге десең, себеби аны 1 жылдан кийин кайра чапканга, пока күткөнчө бул даяр болгончо тиякты дагы жейгизип, ошондо эле туура кайра өзүнүн ордуна келип калат да. Ошондой кылсак, вообще ошондой расчет менен негизи кылыш керек. Чтобы быть успешным фермером, надо к этому добиться, братан. Чтоб так было. Конвейер болду. Да, конвейер болуп. Мен негизи айтып келем, буюрса асастан ушинтип өнүгүп келатабыз. Кийин Магометке окшогон мисалы фермерлер алгачкы болуп сарайдан чыгарбай багуу системасы мына буюрса ушинтип келе атышат. Жайытты, баданы, уйларды башка уйларга кошуп аралаштырып, ошол система акырындан кете баштайт эгерде түшүнгөн кишилер болсо. Себеби дегенде 10 гектар жер болсо оңой 50 уйду 50 уйду оңой багабыз да. эффективдүү. Ошо бирок 10 гектарды эффективдүү иштетиш керек. Да, ошону активно, лишь бы мындай эле себем жүгөрү болгон деген жок. Негизи жерди алдаган болбойт да, мындай лишь бы сепсем болду дегендечи бериш керек. Берсеңиз аласыңар, бербесеңиз жок да. Ошону жакшы вагында кылыш керек. Самое главное, основной могул жакшы сеп, сходность болгондон кийин чыккандан кийин жакшы шаровкасын, бороскасын кылып, как положено удобрениясын берип, и самый главный процесс жүгөрүнкү эмне? Биринчи судан кийин 10 күндөн 15 күнүн ичинде суарыш керек да. Ошол моментти жок кылсаңыз 20-30% урожайыңыз жок болуп кетет да. Ошол моментти кармаш керек. Жо перерыв 1 ай болсо минимальный 20%, а так 30% урожайга влиять этет да, ошондо эле санасаңыз. Уже 50 эмес 35 тонна аласыңар да. Ошондой болуп кетет, жо 40 тоннага жакын. Алар болсо кийин балким дагы деталдуу киргенде жүгөрүнө кандай сугарат, эмне менен дарылайт, эмнелерди себет, ошолор тууралуу да кийин видеолор болуп калат деген ишеничтебиз. Андан башка дагы айыл чарбасына тиешелүү продукциялар бар экен, пробиотиктер, премикстер, малдаргачы, ошолор тууралуу айта кетсең. Енді біздің өнеркәсіптік микробиология мал шаруашылығына 3 өнімі бар. Бірінші айта кететін болсақ, сол Казбиосил, мына препаратымыз Казбиосил көрсетіп отқан. Бұл енді сақталу мерзімі 5 ай болып келеді. Енді
осы бұйыртса қырғызстандықтар осыны біліп алатын болып жатса, әрдайым жұмыс істеуге дайынбыз. Жіберіп отырамыз, заказбен қабылдаймыз, аламыз. Осы кім Қазір сол уж 5 литр 100 тонна, ошондо 5 литр 100 тоннадан өтөдө. Алам дегендер болушу мүмкүн, заквасканы алып колдоном, мисалы Силас сезону башталбады азырча. Заквасканы Бекжан байке аркылуу алсаңыздар болот. Ушундай 5 литрликте болот. Андан ылдый болбойт экен да, баягы куюлуп эки жакка болбой 100 тоннадан өдө баскандар сатып алсаңыздар болот да. Номерлер болсо ушул видеонун комментарийине бекитем. Ошол номер аркылуу байланышып Бекжан байке менен заказ кылып алсаңыздар болот. Анан екіншіде мына бентабак дейтін, это кормовый премикс. Бұл жерде микро-макро элементтері бар, және де екі биологиялық бактерия бар. Бұл яғни бұқа аткормда немесе молочный ферма, молочныйда тұрған кезде жеген асын, жем шөпті жақсы қорытуға процесс. Акцидоз, кетоз, вздутие деймін, іш кебу, соларды алдын алады. Жақсы преимуществосы синтез деп қоямыз, витамин синтезді жақсы қабылдауға. Мысалға, егер алатын болсақ, бір бұқада күніне бір 5 килограмм жем жеп тұрса, соның бір при обычным корме бір 60-70-80% соны қортса, бентабак арқылы оны бір 80-90-100%-ға дейін усваиваемость хороший синтезді жасауға, витаминін жақсы бойына сіңіруге көмектеседі. Бентабак. Ең бірінші преимуществосы сол асты жақсы қорытып, плюс жемнің эконом, период откорма 5-6 айды можно снизить. Сол неге шығуға. Мысалы 6 айда сен 300 килограмм бұқадан вес алсаң, тушадай, соны можно в течение 5 месяцев осы арқылы соның уақытпен және жем шөп экономуға алып келеді. Және ауруларды алдын алады. Яғни малдың асқазан, ас қорыту жүйесі жақсы болса, соны реттеп қалыптастырып отырады. Ал екінші, полилактовит дейтін, бұл бізде жидкий пробиотик, жас малдарға дейміз, новорожденный, бұзау, қозы бар, балапан бар, үйрек бар, мал құстарына, молоднякқа жақсы іш өту дейміз ғой. Іч өткенге? Іч өткеннен алдын алу лечение да болады. Іч өткеннен алдын алғанда бұны бұзауларға туылды, даже туыла салған кезде өзінің 3 күн қатарынан 50 миллиграмм бұзауға 3 күн, яғни 150 миллиграмм беріледі бір бас бұзауға, профилактика туылды. Туылғанда да бере берсе, сол профилактика алдын аласын. Соған сен диарея, іш өту, және сыртқы бактериальный жаңағы ауруларды алдын алады осы полилактовит деген препарат. Іч өтіп да берсе олар? Іш өтіп ол лечение уже 5 күн күніне 3 рет беріледі. А мынау профилактика күніне 1 рет 3 күн беріледі. Яғни сен уже экономиш. Алдын ала профилактика берсең, бұзаулардың сол иммунитеті соған қалыптасады. Бұл жерде пробиотика. Бұл тек бұзауға ғана емес, қозыға және қазір бройлер көп ұстап отыр, бройлер балапандар. Соған жақсы бройлер балапандар мықты күшті жем жегендіктен, олардың ас қорыту жүйесі нашар болғандықтан осыны не қылады. Және де сол бентабак үй құс жануарларына, құштарға тұрады, құштарға, тауыққа, балапанға, сол бройлерға жақсы көмектеседі. Осы полилактовитпен мысалға басында бір 4-5 күн беріп, балапандар жаңадан шықты. Сосын артынан бентабакты берсе болды. Алам деп қалашса, аткорм башталады да бұйырса. Қандай қантық байланышады? Бекжан байке арқылы өлеуі? Оның жолдары әлі болады бұйырса. Сілердің номерді бекітіп қойсам болады да? Біздің өнеркәсіп микробиологияны. Суролор болушы мүмкін, қандай не деп сатып алам десеңіздер, Нұрматындағы телефонын Бекжан байкенің алдына бекітіп қойыз. Және де сұрау берсеңіздер болады да? Біздің өзіміздің YouTube канал бар, сол YouTube каналда біздің өзіміздің препараттар туралы көп видеолар бар. Ағадағы шілтеме штап қойым. Соған тек сол биологиялық препарат емес. Документтер бүт жайында? Бізде бәрі сертификатталған, документтері бар, Қазақстанда тіркелген. Бұйыртса сол
өсімдіктерге. Бұл өсімдіктерге дегеніміз, яғни жоңышқа көп егеді. Қырғызстанда да, Қазақстанда да. Жоңышқаның мына қазір жая деп жатырық қой, жаяның сыртқы оболочкасында как раз ол биостимулятор дейміз, ростқа және бобовый растенияға келгендіктен олар тамырларында клубниковый шпорообразовательный бактерия не қалыптасады. Вот соларға азотомобилизация дейді. Азотпен қамтамасыз етеді. Және фитобацилин дейтін старт рост дейміз. Жоңышқаның мысалға обычный 10-15-20 күнде өңетін болса, мынаны қолданып, соны бір 30%-ға ертерек өндірсе болады. Және общий сплошной схожесть көтерсе болады. Мысалға 30 килограмм ексе обычныйда, ода бір 20 килограммы ғана өніп қалу мүмкін. Осы фитобацилин ризовидті қолданса, соны массовый 100%-ке дейін схожесть көтерсе болады. Яғни сіз сол жылы еккенде жоңышқаңыздың массасы жақсы өніп шығады. Кейінгі жылдарға уже жақсы масса береді деген сөз. Өкпеде люцерналары өнімділігін арттырады, өніп шығуын. Және де басқа да бидайға сондай фосфоромобилизирующий бактериялар бар. Видеоны ушуга чейин көрүп келсеңиздер, стандарттуу ушинтип айта берем. Аябай көп жакшы маалыматтарды алдыңыздар деген ишеничтемин. Номерлер, шилтемелер ушул видеонун алдында суроолор болсо берсеңиздер болот. Нурмат кенен айтып берди. Осы фермерлерге Айтмамбет YouTube мен фермер каналы арқылы танысып, осы фермерлерді біліп жатырық. Бұйыртса алдағы уақытта осы Айтмамбеттің YouTube каналына тіркеліп, подписаться етіп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Бірге связьда боламыз. Осы Айтмамбеттің YouTube каналы осы Қырғызстанның айыл шаруасы туралы керекті маалыматтарды осындай өзі жіберіп түсіріп, соған әрекет жасап жүрген жігіт. Рахмет сізге. Рахмат. Осы каналыңыз дамый берсін. Видеоның тұсында Бұйыртса Айтмамбетті Қазақстанға шақырып атым. Қазақстанның фермерлерін, Қазақстан молочный фермалары бар, сол жаққа келіп видео түсіріп, әрдайым осындай каналдың активный пользовательдері болыңыздар.